Жалал Абад шаарында Норуз майрамы салтанаттуу белгиленүүдө. Иш-чара театралдаштырылган көрүнүштөр, улуттук буюмдардын көргөзмөлөрү, ошондой эле концерттик программа менен коштолууда. Жаздын келишин даңазалаган Норуз майрамы Жалал Абадта да салтанаттуу белгиленди. Эзелтен эле 21 мартты күн менен түндүн тогошкон күнү деп жакшы маанайда тосуп алышкан. Бүгүн да салтанатта кыргыздын каада салт, үрп адаттары унутта калбай, кол өнөрчүлүк, тамак-аш жарманкелери менен коштолду. Ошону менен катар ар улуттун эмгектери, улуттук даамдар коюлду. Бул эми балдардын колунан жасалгандары да бар, башка биздин улуттун өзүбүздүн балдарга көрсөтүү үчүн колдонулган буюмдар бар. Кыргыздын улуттук буюмдарын жоготпош үчүн биз ушул балдарга дайыма көрсөтүп жүрөбүз. Ошон үчүн көрсөтмөгө алып чыктык. Өзбек милли таамлардан сомса, пышырыклар, патыр, milli hunarmandchiligimizda yasalgan buyumlar, kundalik turmushimizda ishlatiladigan sandiqchalar, mana bolalarimiz kiyadigan kiyimlar, milli o'zimiz ustimizdagi kiyimlarimiz, bedanalarimiz sayrab turadi. Navruz kelibon jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob qizilib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Бул күн жылнаамада кызыл менен белгиленип чоң мааниге ээ. Ал эми бул майрамдын негизги шааниси катары сүмөлөк эсептелинет. Атайын майрамга деп кайнатылган сүмөлөктөн конокторго иш-чара алдында даам таттырышты. Мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан жакшы тилектер жолдонду. Норуз күн менен түндүн, акыл менен күчтүн тең салмагын сактоон жер чакырган күн. Норуз үмүттүн жана гармониянын майрамы. Жаздың bir günü жылды багат, баарыбызды эгин эгелик, көчөт тигелик. Быйыл бир эмес, эки жолдун түшүм алалык. Өлкөбүз, анын ичинде биздин Жалал Абад облусубузда өнүгүп, өсүп, жакшы саамалыктар жарала берсин. Элибиз бекем, ден соолук, тынчтык жана береке каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Эзелтен ата-бабаларыбыз Норуз майрамын чоң үміт, жакшы тилек, ачык маанай менен тосуп келишкен. Бири-бирине жакшылык, ийгилик, бакытты алай калашкан. Бүгүнкү күндө да Норуз майрамы элибиздин келечеги болгон үмүтүн арттырып, ар бирибизди, коомубузду, өлкөбүздү жаңыланууга, тазаланууга үндөп турат. Ар улуттун башын бириктирген Норуз майрамын тургундар ынтызарлык менен күтүшөт. Ак элечек кийген апалардын айтымында бул күндү белгилебей коюу мүмкүн эмес. Ошондой эле бул саамалыкка облустун район шаарларынан да атайын келген тургундар да басымдуу болду. Бул негизи кыргыздардын мурунку келаткан майрамыбыз, эч убакта бул майрамды жок кылбайбыз. Билген ата-бабаларыбыз күнлүк сүмөлөктөрдү кайнатып кылып аткан майрам бул эми. Кудай калса баары жакшы ой жагдай болуп атат, баардык нерселер дагы жакшы, рахмат. Жакшы, маанайлар жакшы. Күндө чыгып кетти, бактына балдардын, келечеги кең болсун жаштардын самыйган. Кыргызстан мамлекети өссүн, көбөрсүн, бай мамлекеттер катарына кошулсун. Карыз албайлы, карызга биз да берели, бай болуп. Мен бүгүн балдарымды ойноткону келдим эле, мына чөжөлөрүмдү. Ойнотуп атам, аябай сонун болуп атат майрам. Майрам болгон эмес, баарыңарга ден соолук. Жаз майрамыңар менен. О, жараткан эгем, актан тайбас калыс кыл, арамдыктан алыс кыл. Салтанаттуу саамалык өнөр адамдарынын концерттик программалары менен коштолду. Ошондой эле элдик майрам, театралдаштырылган көрүнүштөр жана салттык жөрөлгөлөр менен улантылды. Кошумчалай кетсек, бул күнү облус аймагында коомдук тартипте 1000ден ашуун көч түзүмдөрү көзөмөлгө алган. Бүбүсара Урузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.